НТС'те жумалык берүүсү студияда Миржан Балыбаев. Саламатсыздарбы? Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. Кайрадан эле коррупция жөнүндө жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңешмеде эмне тууралуу сөз болду? Мисалы укук коргоо органынын өкүлү кайсыл бир ишкерликти текшерип, андан пара алып кетсе, ошол эле ишкерге прокуратуранын кызматкери келип, ошол эле мыйзам бузууларды аныктап, пара талап кылчу экен. Жалган ардагерлер комиссиянын текшерүүсү 150 адам өздөрү катышпаган согуш үчүн акча алып жатканын аныктады. Алардын кызыкканы эмне? Алар биринчи афганец катары, бул льгота, мурун билесиңер, бир нече льготалар көп болчу. Радиодон баштап анан кийин электроэнергиясына, газга жана башка. Мамлекет жана дин эмнеге светтик Кыргызстанда диний лидерлердин үнү барган сайын катуу чыгууда? Мисалы ширк бул жаңы жылды тоспо, Ноорузду тоспо, керек болсо медициналык уколдорду жасатпа деген нерселер качан болду эле? Биз азыр 21-кылымда жашап атабыз. Өкмөттөгү айрым жетекчилер кымбат баалуу белектерди алганын жашырбай, аны жөн гана ыраазчылык деп эсептешет экен. Бул тууралуу вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев ушул жумада өткөн коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңешменин отурумунда айтты. Өкмөт башчынын орун басары ал атка минерлердин ысымдарын атаган жок. Бирок Кенекеев айтпаса деле айрым министрлерибиз чет элдик компанияларга катталган Lexus'тарды минип жүрүшкөнү белгилүү. Ал чоңдору эреже бузушса деле, планшет компьютер көтөргөн жол инспекторлору дагы токтотуп тартипке сала алышпайт. Биздеги коррупцияга каршы күрөш оор илдеттин өзүн, түпкү себептерин эмес, анын айрым белгилерин, симптомдорун гана дарылоого окшошуп жатат. Бул жолку координациялык кеңешмеде дагы айрым тармактардагы коррупцияга шарт түзгөн маселелер гана талкууланып, көпчүлүкү ансыз деле белгилүү нерселер айтылды. Консилиумга чогулган докторлор өздөрүнө таандык гана ооруларга токтолуп, бирок комплекстүү дарылоо тууралуу сөз болгон жок. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер коррупцияны аты менен атабай, белек алуу, пара катары берилген накталай каражатты акчалай сыйлыкка айландырышууда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңешменин отурумунда билдирүү жасады. Иш-чаранын күн тартибине коррупциялык элементтер аралашкан бир нече олуттуу көйгөйлөр чыгарылган. Алардын бири соттук экспертиза борборуна арналган. Так, проведенный Генеральной прокуратурой анализ показал, что в производстве экспертной службы находится 410 уголовных дел и материалов. Башкы прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн анализге ылайык эксперттик кызматтын өндүрүшүнө жалпысынан 410 кылмыш иши жана материалдар алынган. Алардын 357-си 2014 жылдан бери каралбай кезекте турат. 410 иштин 30% соттук курулуш тармагына байланыштуу. Соттук экономикалык экспертизада 172 иш жатат. 112 материал соттук колжазма экспертизасына берилген. 3 жылдан бери 350дөн ашуун ишке соттук эксперттик тыянак чыкпай жатышы, бул кызматтагы кадр тартыштыгына байланыштуу дешет башкы прокуратуранын өкүлдөрү. Учурда өкмөткө эксперттердин санын 50 кишиге көбөйтүү сунушу киргизилген. Надо отметить, что сейчас мы, правительство, в следующем году идем на оптимизацию сокращения числа госслужащих. Белгилей кетсек, өкмөт келерки жылдан тарта мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартууну көздөөдө. Бул эл аралык валюталык фонддун жана башка эл аралык уюмдардын талаптарына жооп берет. Бирок эксперттердин санын көбөйтүү боюнча маселени карап бир жообун беребиз. Вице-премьер-министрдин мындай жообу башкы прокурорду канааттандырган жок. На сегодняшний день очень большая проблема у нас с экспертизами. Бүгүнкү күндө бизде экспертизага байланыштуу абдан чоң көйгөй бар. Көпчүлүк учурда бул кызматтын тыянагын албай жатабыз. Анткени бул борборго абдан көп материалдар түшкөндүктөн көптөгөн экспертизалардын түрү боюнча кызматкерлер жетишпейт. Алардын кесипкөйлүгүн көтөрүү да маанилүү. Биз экспертиза кызматын Юстиция министрлигинин карамагынан чыгарып алганыбыз менен мындан ары эч кандай жумуш жасалбай келет. Экспертизалык тыянак бүгүн кандай шартта берилип жатканы эч кимге жашыруу эмес. Бирок ага жараша процессуалдык акттар кабыл алынууда. Адистердин пикиринде экспертизалык борборду кеңейтип, өнүктүрүүгө мамлекет акчаны аябаш керек. Анткени көптөгөн соттук чечимдердин адилеттүү кабыл алынышы ошол эксперттик иликтөөнүн тыянактарына көз каранды. Почерковеческая,
судебно-техническая экспертиза, да, это вот самые распространенные виды экспертиз, например, по делам о мошенничестве. Кол жазма соттук техникалык экспертизалар азыркы учурда абдан көп колдонулат. Азыр шылуундар ишеним кагаз аркылуу унааларды жана турак үйлөрдү сатышууда. Мындай иштер эксперттик иликтөөнүн кечиктирилишинен улам сот жылдап өкүм чыгара албай калууда. Соттук эксперттердин майнасы өтө аз, социалдык камсыздоо жок. Бүгүн эксперттик тыянак кылмыш жана жарандык иштеринде эң объективдүү далил деп эсептелинет. Ал боюнча сатуу алуу келишимдери жокко чыгарылат, жарандардын менчиги корголот. Мындан улам эксперттик кызматка болушунча акча жумшап, анын көз карандысыздыгын камсыздаш керек. Экспертиза борборунун өнүгүшү курулуш тармагындагы олуттуу көйгөйлөрдү чечүүгө дагы жардам бермек дешет адистер. Анткени азыркы учурда курулуш нормалары менен эрежелери бир тартипке келтирилбей жатат дешет башкы прокуратуранын өкүлдөрү. Алсак Бишкектеги жаңы курулган имараттар суу алуучу гидранттардын жоктугунан толугу менен өрттөнүп кеткен учурлар катталууда. Курулуш эрежелери сакталбай, имараттын пайдубалы урап, ондогон куруучулар жабыркаган окуялар да болгон. В 2009 году, когда принимался новый закон о нормативно-правовых актах, 2009 курулуш тармагына байланыштуу нормативдик укуктук акттар кабыл алынып жатканда, 2010 жылдан тарта курулуштун нормалары менен эрежелерин бекитүү милдети өкмөткө өткөрүлүшү керек болчу. Азыр ал СНИПтердин мааниге ээ болбогондор гана өткөрүлүптүр. 2015 жылы биз мамлекеттик курулуш жана архитектура мекемесинин жетекчисинен эмнеге СНИПтерди өкмөткө өткөзбөй жатасыңар деп сураганыбызда, ал айрым нормативдик укуктук акттар абдан көлөмдүү, аларды өткөрүү үчүн убакыт керек деп шылтоологон. Биз акттарды карап чыкканда эң көлөмдүү делген документ 59 барак тараң түздү. Демек Дайыр Атакулович, биз бул жерде кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы бар деп ойлойбуз. Кимдир бирөө СНИПтерди өкмөткө берүүнү каалабай жатат. Бул кимдир бирөөгө пайдалуу болсо керек. Бул жагдайга алып келген мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин карашыңыздарды талап кылабыз. Нормы СНИПов, они устарели, некоторые СНИПы с советского времени идут. Бул СНИПтер эскирди. Ага карабастан Кыргызстандын аймагында чет элдик инвесторлор сапаттуу имараттарды куруп жатышат. Алар өздөрүнүн архитектуралык нормаларына ылайык курулуш долбоорлорун өз мекенинде түзүп, андан соң биздин эрежелерге ылайыкташтырып курулуш жүргүзүшүүдө. Албетте СНИПтерге байланыштуу кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы бар. Муну биз терең изилдеп чыгабыз. Эгер өкмөт курулуш тармагын 2026 жылга чейин өнүктүрүү боюнча стратегияны убагында кабыл алганда, СНИПтерге байланыштуу маселе жаралмак эмес дешет адистер. Алсак Гани Абдирасилов башында турган адистердин тобу эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мындай документти иштеп чыгышкан. Бул демилге өкмөт тарабынан былтыр көтөрүлгөн болчу. Бирок азыркыга чейин аткаруу бийлиги маанилүү стратегиянын долбоорун мыйзамдаштырбай жатканы адистерди таң калтырууда. Она готовая. 13 страниц, 9 разделов. То есть, начиная от нормативно-законодательной базы внесения изменений. Стратегиянын долбоору даптаяр, 9 бөлүмдөн 13 парактан турат. Документке учурдагы нормативдик укуктук акттар менен мыйзамдардагы алишемдиктерди жоюу тартиби, курулуш технологиясын өзгөртүү жана заманбап курулуш материалдарын колдонуу боюнча пландар киргизилген. Стратегия бардык министрлик мекемелердин кароосунан өткөн. Бирок мамлекеттик курулуштун жетекчиси алмашты. Жаңы премьер-министр келди. Айрым уюштуруу иштерине байланыштуу документ кабыл алынбай турат. Курулуш менен алектенген бизнес субъекттерин ким текшерет? Быйыл 15 мартта чыккан президенттин жарлыгына ылайык өлкөдөгү бардык ишкерликти текшерүү үчүн укук коргоо органдары, прокуратура органдарынан уруксат алуулары керек болчу. Бирок бизнес субъекттерин текшерүү тартиби бекитилген, мыйзам сунушталбай келет. Было забюрократизировано и заблокировано различными замечаниями о нецелесообразности его принятия со стороны МВД, ГКМБ, ГСБ и Государственной налоговой службы. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу максатка жатпайт деген негизде документ Ички иштер министрлиги, Улуттук коопсуздук комитети, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү жана салык кызматтары тарабынан бюрократиялаштырылып бөгөт коюлган. Бул маселеге экономика министрлиги да көңүл бурбай жатат. Өкмөт президенттин жарлыгын аткаруу боюнча демилге көтөрбөй келет. Өлкө башчынын жарлыгына ылайык укук коргоо органдары тарабынан ишкерликти текшерүү тартиби заманбап жабдууларга катталып, интернетке ачык жарыяланышы керек болчу. Ал үчүн электрондук сайт түзүү боюнча башкы прокуратура өкмөткө бир нече жолу кайрылган. Азыр укук коргоо органдары ишкерлерди мурдагыдай эле текшерип жүрөт. Укук коргоо органдарынын ишкерликти текшерүүлөрү коррупциясы жок, ишке ашырылбайт дегенге кепилдик жок дешет адистер.
точно не смогу назвать временной промежуток, да? Мен азыр так убактысын айта албайм, бирок мурда деле укук коргоо органдары прокуратуранын көзөмөлү алдында бизнести текшерип жүрүшкөн. Бул ишкерлер арасында абдан чоң нараазычылыкты жараткан. Мисалы укук коргоо органынын өкүлү кайсыл бир ишкерликти текшерип, андан пара алып кетсе, ошол эле ишкерге прокуратуранын кызматкери келип, ошол эле мыйзам бузууларды аныктап, пара талап кылчу экен. Бирок азыр жаңы конституция боюнча прокуратуранын милдеттери кыскартылды. Алар муниципалдык же мамлекеттик болбогон мекемелерди текшере алышпайт. Олег Панкратовдун айтымында бизнес субъекттерин текшерүүдө коррупциялык тобокелдиктерди жоюуга байланыштуу конкреттүү эл аралык тажрыйба жок. Алсак Европа өлкөлөрү ишкерликти текшерүүгө тескерисинче укук коргоо органдарын тарта албай убара экен. Но почему-то во всех программах, которые пишутся, во всех стратегиях. Эмнегедир бардык программаларда, стратегиялык долбоорлордо же чыгып сүйлөөлөрдө бир жагдай айтылбай келет. Бизде ишкерликти текшерүүдө, тергөө абактарында же жол кыймылында айтор бардык тармактарда башаламандык боло берет. Ал адилеттүү соттук реформаны ишке ашырмайынча токтобойт. Укугу бузулган адамдарды коргоочу институт түзүлмөйүнчө алгылыктуу жыйынтыктарды күтүүгө болбойт. Бирок кылмышкерлерди татыктуу жазага тартууда да мыйзамдагы алешемдиктер аз эмес дейт президенттик аппараттын өкүлдөрү. Алардын айтымында кылмыш жана кылмыш процессуалдык кодексте иштин эскирүү мөөнөтүнө байланыштуу беренелерди өзгөртүү зарыл. Антпесе жылдарга созулган соттук отуруптардын натыйжасында ал тургай өзгөчө кооптуу кылмыш жасагандар иштин эскирүү мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу жазадан оңой эле кутулуп кетип жатышат. Мээрим Ташыбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС, Жумалык. Системалык коррупция темирдей бекем тартип менен тактыктын үлгүсү болгон аскер жаатындагы айланып өткөн жок. Буга мисал атайын текшерүүнүн натыйжасында 150ден ашуун адам Афганистан жана башка жерлердеги согуштардын катышуучусу деген жалган көлүктөргө ээ болуп, кошумча акча алып жүрүшкөнү. Бул иштер ушунчалык бетсиздик менен жасалыптыр. Советтик армиянын курамында Афган согушуна 12-14 жашында катышкандар дагы бар болуп чыкты. Жалган ардагерлердин арасында генералдардын, мурда жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдардын ысымдары бар. Афган согушунун чыныгы катышуучуларынын айтымында алар өздөрү дагы кимиси накта ветеран, кимиси жалган экенин айырмалай албай калышыптыр. Аскер комиссариаттары менен коргоо министрлигинин катышуусунда жасалган бул алдамчылык үчүн жооптуулар табылабы? Табылса жазага тартылабы? Дипломдор, наамдар, илимий даражалар, сыйлыктар менен кызматтар сатылып жатканы көпчүлүккө жашыруун болбой калды. Бул ишти караган тергөөчүлөр жана судьялар дагы бир кезде өз дипломдорун, андан кийин кызматтарын дагы сатып алгандар болуп калышы толук мүмкүн. Кенжебек Бокоев 1985-1987 жылдары советтик аскерлердин катарында Афганистандагы согушка катышып келген. Жогорку кеңештин депутаты болгон жылдардан тарта Афган согушунун жалган ардагерлери болуп алып, Кыргызстанда мыйзамсыз жөлөк пулдарды алып жүргөндөрдү ашкерлөө менен алек. Эл өкүлүнүн кайрылуусунун негизинде өкмөттө мекемелер аралык комиссия түзүлүп, 159 адам Афган согушунун катышуучулары деген жалган документ алып жүргөнү аныкталган. Ошол комиссия иликтөө жазат. Мен жакында да жооп алдым вице-премьерден. Ошол комиссиянын иши боюнча бир силер айткандай 159 бул ушунча жарандын документтери башкы прокуратурага жиберилди деп. Калган афганистердин бардыгында ошол комиссия бир-бирден иликтеп чыгып атат. Кандай иликтөө жүрүп атат? Бардык военный комиссариаттардан, биздин райондордон афганистерге тиешелүү воен билеттери алынып, ал жерден баягы СРК деп коет, текшерилип, печаттар туурабы, колдон жазылган эмеспи, жана башка немелердин баарын текшерип туруп, күмөн санаган документтердин бардыгын Россияга, ошол эле Подольска, ошол эле баягы архив СССРдин куралдуу күчтөрүнүн архивтерине жиберип туруп, Москвага, Подольска, Ташкентке жана башка жерлерге жиберип, анан ошол жерден жооп алып атат. Азыркы учурда Афган согушунун катышуучуларына 6000 сомдон төлөнөт. Демек, Афган согушунун 159 жалган катышуучуларына бюджеттен ай сайын 1 миллион сомго жакын каражат бөлүнүп келген. Биздин арабызда Афганистанда кызмат кылбай эле биз менен кошо Афганистан деп төшүн кагып, анан кийин ошол эле льготалардан алып жүргөндөр бар дегенден кийин албетте алардын бетин ачыш керек. Маскасын сыйрыш керек, анан кийин жоопкерчиликке тартыш керек. Анткени бул кылмыш, подделка документов. Мына ошолор боюнча азыр иш жүрүп атат. Алардын кызыкканы эмне? Алар биринчи афганец катары бул льгота, мурун билесиңер, бир нече льготалар көп болчу. Радиодон баштап анан кийин электроэнергиясына, газга жана башка. Мекемелер аралык комиссия аныктаган Афган согушунун 159
34 киши куралдуу кармаштын четин да көрбөптүр. Эң кызыгы, мыйзамсыз жөлөк пулдарды алып жүргөндөрдүн арасында армиянын 2 генерал майору бар. Ал эми ички иштер министрлигинде кызмат өтөгөн 83 адамдын Афганистандагы куралдуу конфликтке катышкандыгы боюнча документтери тастыкталган эмес. Алардын айрымдары Афганистанда советтик аскерлер чыгарылган 1989 жылы 12-15 жаштагы өспүрүмдөр болушкан. Жазаларды аткаруу кызматында 8 жалган ооган ардагерлер аныкталган. Негизде бул военкоматтардын күнөөсү да. Сайыздан биз ооган согушунан баягы армиядан өтөп кызмат өтөп келгенден кийин каерде кызмат кылса муну жанакы оправа льготы деген книжка берчү да, удостоверение. Ошону военкоматтар берчү да, ооган таласында болгондорго. Мына ошол жерден военкоматтардан кеткенде, кээ бирөөнү ошол жерден ооган таласында болду деп шайкеш келтирип жазып койгон. Кээ бир военкомдор өзүнүн туугандары, тааныштары же бир коррупционный элементтерге аралашып, ошондон барып жалганчы оогончулар чыгып, бул бүгүнкү күндө жөлөк пул алып атышат, 6000ден, инвалидтер 7000ден. Табылды Исаев 1979 жылы Афганистандын аймагына СССРдин аскерлери киргизилгенде алгачкылардан болуп, куралдуу конфликтке катышкан. Согуш убагында жардыруудан жаракат алып, контузия болгон. Согуш ардагери жалган оогончулардын чыгышына абдан кыжырланууда. Жада калса айрымдары менен соттошуп жатыптыр. Бияктагы күч органда иштеген балдар айтты, бизде бир нерсе выявить эттик. Военкоматтан 1000ден ашык военный билет жоголду. Ысык көл областынан, ысык балыкчы говудусунан. Архив өрттөнүп кетти деп. Анан биз ошонун баарын тең изилдеп балдар болуп чогуу отурган неметтик. Көрсөк 1992 жылы Совет мамлекети кулагандан кийин өзүбүзчө суверенитет мамлекет болгон убактарда биздин Министерство обороны жана башкалардын тең Россияга кереги жок болуп калган. Военный билетти теңчөрүү, льготну да теңчөрүү эч кимдин оюна келген эмес. Күнөөт Министерство обороны болуп жана коргоо министрлигинде. Эгемендүү Кыргызстандын коргоо министрлиги согуш ардагерлерин, куралдуу кармашуулардын катышуучуларын жана аскер кызматкерлерин так катташы керек болчу дешет ооган согушунун ардагерлери. Бирок анын ордуна коргоо министрлигинин айрым өкүлдөрү жалган документ берип пайда табууга аракет жасашкан дейт ооганчы Исаев. Булар акырындык менен сурап турган Россия жок болгондон көбү жаңы актай военный билеттерге печаттарды басып, льготный удостоверенияга да печат басып, сейфке салып коюшкан. Ошо бир мезгил келет деп. Ошону менен баарын өткөрөт. Биз өзүбүз самостоятельный болуп, мыйзам самостоятельный чыкканда анан четинен анан булар сата баштайт. Азыр деген эме биздин арабызда жүргөн самопал афгандар бар. Азыр деген 26 жыл болду. Даже самопал афган биз менен кучакташып турду. Азыр мен айырып билбейм. 10 афганга барган эмеспи? Карасаң документтери бар. Бүт эле печаттары. Мына бизде деле азыр кээ бирөө фанат болуп калган деп жүрүшөт. Мен эми колунан кармап алган жокмун, бирок биздин ооган согушунун ардагерлери айтып жүрүшөт да, бул жалганчы деп. Себеби дегенде бул биздин жанагы юбилейный медаль ордендерди тагынып алып, өзүнчө оогончул болуп алган да. Афган согушунун ардагери болуп алган. Ошого фанат болуп кирип алган. Ошолор менен ар кайсысын угуп, мен Шиндантта болгом, мен Гератта болгом, мен деген тиги Полохумрейде болгом, мен Кундузда болгом деп ар кайсысын айтып, ушундай согушка катышкам, анан балдар өлгөн, анан мен ошондо тиле ыйлап ийгендер бар да. Оогандагы согушка Кыргызстандан 7141 адам катышкан. Алардын 252си каза болсо, 4-өө дайынсыз жоголгон. 1,5 миң аскер ар кандай жаракаттарды алган. Кандуу окуяларды Эмил Мамбетов да көрүп келген. Ал учурда жөнөкөй такси айдоочусу болуп эмгектенет. Бишкек шаарында өзүнүн турак үйү жок. Государство мне обязано дать квартиру. Я как участник войны стою в очереди. Мамлекет мага согуштун ардагери катары батир берүүгө милдеттүү. Мен 1986 жылдан бери кезекте турам. Бирок эч кандай социалдык турак үйлөр курулбай жатат деген гана жоопту айтып келишет. Ипотекага үй алмакмын. Бирок анда шаардан беришпейт экен. Кыргызстандын аскер кызматкерлери менен ардагерлери күчтүү юридикалык колдоого муктаж дешет адистер. Бирок аскерлердин укуктарын коргоочу атайын институттар түзүлгөн эмес. Совет безопасности должен определить госполитику в сфере социальной защиты военнослужащих. На сегодняшний день нету. Коопсуздук кеңеши аскер кызматкерлерин социалдык жактан коргоо боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгышы керек. Бүгүн бул иш жасалган жок. Жада калса дин иштеринде мамлекеттик саясат жүргүзүлөт. Аскерлердин укуктарын коргоочу мамлекеттик орган жок. Акыйкатчын институту бар. Бирок ал жалпы иштер менен гана алектенет. Аскер кызматкери жөнөкөй жарандар ээ болгон конституциялык укуктардан баш тартып, кызмат өтөөгө макул болгон адам. Мамлекет алардын айлык маянасын баалардын кымбатташына жараша өзгөртүп турушу керек эле. Мыйзамдагы бул жобо да аткарылбай жатат. Аны
менен бирге Акаев менен Бакиевдин бийлиги учурунда кабыл алынган мыйзамдар, нормативдик укуктук актар өзгөртүлүшү шарт дешет адистер. Анткени качкын президенттер аскер кызматкерлеринин абалына кайдыгер мамиле кылып, коррупциялык киреше берчү органдарды көтөрмөлөшкөн. То же самое правительство Данияра Усенова необоснованно подняла пайковые таможенников 250 с чем-то. Мисалы Данияр Усеновдун өкмөттү бажы кызматкерлеринин пайковый төлөмдөрүн 250 сомго көтөрүп салган. Ошол эле учурда Улуттук коопсуздук комитети чегарачылардын өмүрүнө бажычылардыкына караганда көбүрөөк коркунуч келтирилгени менен аз акча төлөнчү. Ошентип ал бийликтин өкүлдөрү оганчыларды баткенчилер менен чабыштырып жүрө берчү. Ата мекендик согуштун ардагерлерине жаңы жылдык балаты сымал мамиле кылышчу. 9 майда кийиндирип, жасалгалап, башка күндөрү унутуп коюшчу. Питание на сегодняшний день они получают 70 сомов, положено на Бишкеке 162. Учурда аскер кызматкеринин тамак ашына 70 сомдон бөлүнөт. Бишкекте 162 сомдон берилиши керек, 92 сомдон берилбей жатат. Коммуналдык чыгымдарга 50% жеңилдик бар болчу. Ал 2009-жылы жокко чыгарылып, акчалай кенемте төлөп калышты. Биз ардагерлер коммуналдык төлөмдөргө 650 сом кенемте алабыз. Аскер кызматкерлери эч бир тыйын алышпайт. Милиция кызматкерлерине болсо 300 сомдон беришет. Жарандар үй берет деген максатта армияга барышат. Бирок өкмөт турак жайларды бөлүштүрүү тартибин бекителек. Аскер ардагерлеринин мындан башка да армандары арбын. Ушундай жагдайда жалган оганчылардын уялбай, бюджеттен миллиондоп мыйзамсыз каражат алып жүрүшөт. Учурда бардык тиешелүү материалдар аскердик прокуратурага жиберилиптир. Бирок иликтөө бүткөндөн кийин кайсы сот бул ишти териштирет белгисиз. Анткени Кыргызстанда аскердик сот жоюлган болчу. Аман Бакиров, Ерлан Кемелбеков, НТС, Жумалык. Мамлекет менен диндин ортосундагы мамилени так аныктап, чектеген концепция, программаларды жазуу менен алектенип жатып, өлкөдөгү реалдуу диний кырдаал көз жазымда калгандай. Буга мисал Чубак Жалиловдун экинчи некесине байланыштуу жаңжал. Бул окуяда жогорку кеңештеги 2-3 депутат айымдан башка бир дагы расмий ойлондурбай койбойт. Дин менен мамлекет маселесинде мыйзамда көрсөтүлгөн ченемдер менен реалдуу турмуштун ортосундагы ажырым кооптуу чекке жетти деген пикирлер айтылууда. Динаятчылар саясатка ачык эле таасир эткен клерикализмдин белгилери азырынча таасын байкала элек. Ошентсе дагы диний идеологияга көз каранды болбогон секулярдык мамлекет өзүнүн конституциялык негиздерин жетиштүү деңгээлде коргобой жатат деген айыптоолор угулууда. Мындай кырдаалда мамлекет активдүү позицияны карманып, динчилдер менен коомдун калган бөлүгү ортосунда калыс болуусу зарыл. Эки тарапты каршылаштырбай, диалогко багыттоосу керек. Биринчи кезекте агартуучулук иштер жүргүзүлүп. Мисалы ошол эле ислам дини бир кезде Орто Азияда илим жана маданияттын гүлдөп өсүшүнө шарт түзгөнүн эстесек болот. Муну менен жергиликтүү мусулманчылыкты араб өлкөлөрүнүн саясий таасиринен арылтууга аракеттенүү зарыл. Атеизмди даңазалаган коммунисттик режим ураган соң эгемендүү Кыргызстандын конституциясында светтик мамлекеттик түзүлүш бекитилди. Бул дин менен мамлекет бири-биринин ишине кийлигишпейт дегенди түшүндүрөт. Советтик мезгилде тыюу салынган диний ишенимдер тоскоолдуксуз ачыкка чыга баштады. Учурда каалаган жаран өзү тандаган динге ишене алат жана ага мамлекет бөгөт койбойт. Эч бир биздин динге ишенген адамдардын арасында кандайдыр бир кысымчылыкка алынып, жөнү жок жерден bir чектөө бизде жок андай. Мына бизде айт намаздар борбордук аят деп атат маселе. Бардык жерде биздегидей мечит, мен мына Афганистанда да болдум, Иракта да болдум. Биздегидей мечит жок, ислам мамлекети деген жерлерде жок. Биздегидей баягы стандарт кылып укмуштай кылып салган. Бул деген эмне? Бул деген мамлекет биздин динге ишенген адамдарга мүмкүнчүлүктү аябай түзүп, шартты кенен түзүп берип койду. Бирок буга карабастан акыркы жылдары айрым диний лидерлер мындай эркиндикти мамлекеттик түзүлүшкө шек келтирүү максатында пайдаланууда дешет адистер. Алардын пикиринде дин иштер өлкөдөгү мыйзамдарга каршы аракетке өтпөшү керек эле. Бирок баары бир дин өкүлдөрү саясий өнөктүктөргө чейин аралашып, айрым саясатчылар иш убагында жума намазды шылтоо катары колдонушуп, доомат койгондор да жок эмес. Сен жумушту таштап коюп, намаздын учурунда намазга кетип калбаш керек. Намаздын өзүнүн учуру болот. Аны бош киши, мүмкүнчүлүгү бар киши, жумушу жок, азыр иштеп, же ошо дин кызматкери болсо, иштеп барып намазын аткара берсин. Бирок жумушту таштап коюп, кетип, кызматын таштап коюп, ошол жакта мен намазда болуп келдим деп, ошону бир мактаныч менен айтыш, бул туура эмес. Биз биринчи конституцияны сыйлашыбыз керек. Мен ошону айткым келип атат. Биз мамлекет болгонубуздун негизи ошо конституцияда турат. Эгер биз аны бузсак, мамлекетибизди бузгандык иш.
Ошону биз терең түшүнүшүбүз керек. Биздин саясатчылар дин менен ойнобосун. Биздин мамлекеттик кызматкерлер да дин менен ойнобосун. Дин менен ойногон аягы жаман болот. Так ушул жума намазга 2 саат убакыт бөлүү боюнча депутаттын демилгесине каршы добуш берген эл өкүлдөрүнө Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов акарат айткан болчу. Өз пикирлештерин намаз үчүн эмгек кодексин өзгөртүүгө каршы чыккан депутаттардын жаназасын окуого чакырган. Эми болсо Чубак Жалилов экинчи аял алганын айтып, башкаларды дагы андан үлгү алууга чакырып, туңгуш жубайларды болсо кызганычка алдырбай, күйөөлөрүнүн чечимине каршы чыкпаш керек деп чыкты. Бирок Чубак Ажынын бул жоругуна жада калса анын өзүнүн мыйзамдуу аялы дагы чыдабай, сезим кризистик борборуна жашыруун кайрылган экен. Мен Жалилова Гүлнур Турдалиевна 1980-жылы 17 июлда төрөлгөм. Жолдошум Жалилов Чубак Тажибаевич экөөбүз 17 жылдан бери жашап, ортобузда 5 балабыз бар. Мен өзүмдүн жана балдарымдын жашоосунан корком. Күйөөм экөөбүздүн жашообуз жакшы болбой жатат. Күйөөмдүн балдарды өлтүрөм, чычкандын уусун берип деген сөзүнөн улам корком. Бул адамдын тапанчасы да бар. Азыр болуп жаткан окуяларга мага жана балдарыма зыяны тийип калабы деп корком. Күйөөмдүн мен балдарым менен жашаган үйгө келишин каалабайм. Балдарыма айына бир эле жолу жолугушуусун каалайм. Балдарымдын башын айлантып, ушул окуялар окууларына терс таасирин тийгизип жатат. Тиешелүү органдар мага жардам беришиңерди суранам. Ким жазаса дагы эмне максат менен ушундай жарыя кылып жиберди түшүнбөйм. Эми МВД иликтеп аткандан кийин, ачык болуп калгандан кийин да бизге кайрылган. Бул жалаң эле Чубак Ажынын зайыбы эмес, бизге 25 жылдан бери көп эле кишилер кайрылат. Бул купуя сыр дейт. Бизге кайрылган адам эгерде өзү айтса, момундай пресс-конференция берем, мен тажап бүттүм, ачык чыгам десе, только ошол маалда эле биз тиги ачыкка чыгара алабыз. Чубак Ажынын мыйзамдуу жубайы укук коргоо органдарына да арыз жазганы белгилүү болду. Азыркы учурда деген арыз ушу Бишкек шаарында деген катталып, арыздын негизинде деген иштер каралып жатат. Өзү деген арызында деген кайрылган бир мааниси бар, ал деген айткан сөздөрүндө ошо өзүнүн үй бүлөсүнө деген кордуктун эмесин көрүп жатам дегенден ошо бизден деген жардам сурап деп кайрылган да. Кооптонуп атабы. Ал арада Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын Назиретти Муфтии Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалиловго карата айтылган коомдогу пикирлер боюнча кайрылуу жасады. Албетте, ар бир инсан өзүнүн кылган иши үчүн Алла Тааланын алдында суралып эсебин берет. Ыйык Курани Каримде белгилүү шарттар менен муктаждык болгон учурда көп үй бүлө күтүүгө уруксат берилген. Ошондуктан биздин кадырлуу бүгүнкү күндө кыргыз журтчулугу үчүн диний жаатта кызмат кылып келе жаткан алымыбыз, Аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалилов жараткандын алдында эч кандай күнөөкөр болгон жок. Ал эми ал кишинин үй бүлөлүк маселесин тиешелүү органдар териштирип жатат. Андыктан бирөөнүн үй бүлөсүнө бүлүк салып, социалдык барактарга туура эмес, такталбаган маалыматтарды жазуудан этият бололу. Ар бир нерсе өз ордунда такталат, ага убакыт керек. Туура эмес пикир же көз караш айтып коюп, кийин өкүнүп калбайлы. Бул үчүн кыямат күнү чоң жоопкерчилик болорун эсибизден чыгарбайлы. Мусулман мусулмандын жардамында болушу керек. Мусулман адам башка мусулмандарга карата дайыма жакшы күмөндө болуусу шарт. Андыктан келиңиздер, жалпыбыз мамлекеттин бейпилдиги, элибиздин тынчтыгы, ынтымагы үчүн дуа кылып, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салымыбызды кошолу. Дин таануучулардын айтымында Чубак Ажынын жоругуна анын туңуш жарынын терс реакциясы кадиреси көрүнүш. 17 жылдан бери бирге түтүн булатып 5 бала төрөп берген аял нааразы болбой коймок беле. Некоторых религиозных людей интересует только эта часть. Айрым дин ишмерлерин Курандагы көп жубай алууга болот деген жери гана кызыктырат. Бирок кандай шартта көп жубай алууга болот деген тарабы көңүл сыртында калууда. Ислам үй бүлөдө адилеттүүлүктүн болушун, анын ар бир мүчөлөрүнүн укуктарынын сакталышы жана социалдык теңдиктин болушун каалайт. Куранда 128-сүрө бар. Анда сиз жубайларыңызга бирдей шарт түзүүгө канчалык аракет кылбаңыз, ал дээрлик мүмкүн эмес деп айтылат. Мухаммед пайгамбар дагы көп жылдар бою туңгуш жубай менен жашаган. Анткени көп жубайлуу болуу чыкчу көйгөйлөрдү чечүү дээрлик мүмкүн эмес. Демек, Куранда бир жубай менен турмуш куруу мааниге ээ. Бир гана көп жубай алуудаган эмес, жалпы эле диний эреже шарттарды светтик өлкөнүн мыйзамдарына каршы койгон чакырыктардын арты кооптуу дешет дин изилдөөчүлөр. Ислам дининде 40тан ашуун агым бар. Алардын ичинде кыргыз эли эзелтеден бери кармап ишенип келген салттуу ислам бар. Бирок акыркы убакта Кыргызстанга араб элдери карманган исламдын талаптарын таңылуу аракеттери жасалып жатат дешет адистер. Кыргыздын дүйнө тутуму, дүйнө таануусу башка.
биздин исламда, биздин кыргыздар тутуп келген исламда теңирчиликтин дагы элементтери бар. Башка бир мындай өзүбүздүн ырым жырымыбыз бар. Биз аларды ыйык деп келгенбиз, аларды тутуп келгенбиз. Ошол эле маалда 1000 жылдап, 100 жылдап ошол биздин үрп адатыбыз, улуттук өзгөчөлүктөрүбүз мусулман болгонго эч каршылык болгон эмес да. Эч тоскоолдук болгон эмес. Биз өзүбүзчө түшүнгөн исламды тутуп келгенбиз. Ошол исламды мамлекеттин саясаты катары колдош керек. Алмазбек Акматалиевдин пикиринде араб элдеринин түшүнүктөрү, үрп адаты, тили, улуттук баалуулуктары кыргызстандыкына көп учурда төп келишпейт. Географиялык жайгашуусунан сырткары климаттык өзгөчөлүктөрү да бар. Ал эми дин өзгөчөлүктөрү Кудайды таанууда тоскоолдук жаратпашы керек. Анткени ишенген адамдын максаты бир, ал жалгыз жаратканга сыйынуу. Кыздарыбызды сөзсүз эле хиджаб ки, же болбосо паранжа ки, же болбосо деп мындай мажбурлоо жолу болгон эмес да. Кыргыздар өзүлөрү эле намаз окуп келген, орозону кармаган, битир садака берген, Алла Тааланы тааныган, Мухаммедти пайгамбар катары тааныган, туурабы? Ушул сыяктуу нерселер болуп эле келген. Бирок ошону менен бирге мисалы ширк бул, жаңы жылды тоспоо, Ноорузду тоспоо, керек болсо медициналык уколдорду жасатпа деген нерселер качан болду эле? Биз азыр 21-кылымда жашап атабыз да. Ошон үчүн бизди кайра жанагы арабтар түшүнгөн 8-9 кылымдагы исламга тартпаш керек. Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткенден тарта өлкөдөгү мечиттердин саны 70 эсеге көбөйдү. Азыркы учурда 2,5 миңден ашуун мечит активдүү иштеп жатат. Дин иштери мыйзамдын чегинде жөнгө салуу боюнча мамлекеттик саясатты күчөтүү зарыл дешет адистер. Нурзата Сыдыкбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС Жумалык. НТС'тин кабарчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти. Келерки дем алыш күндөрү көрүшкөнчө аман болуңуздар.